Biz эфирдеги сапарыбызды алга карай улантабыз. Бүгүн биздин куттуу студиябызда маек төрүбүзгө дагы бир кызыктуу коногубуз келип калды. Анда тааныштыра кетсеңиз, кесиптеш. Өзгөчө биздин бүгүнкү коногубуз киноактер, өзгөчө талант ээси, барыңыздарга белгилүү өзгөчө кинодогу аттары менен дагы таанылып жүрөт. Анан өзүнүн атын айта кетейин, Токтошов Эмиль. Агай, кош келипсиз биздин студияга. Таң эртелеп уйкуңуз жакшы эле калдыбы, кандай? Өзбек толуктап калбадыңызбы? Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы Кыргызстандык туугандар. Орозуңуздар кабыл болсун. Кош келиңиз дагы бир ирет. Кандай орозодо чыгармачылык токтоп калбадыбы, кандай кетип жатат? Жок, чыгармачылык токтобой эле. Ошо кадимкидей эле орозодо эле. Кандай акыркы жаңылыктар кандай болуп, кандай кинолор жаралып дегендей бул жылы өзгөчө? Бул жылы ачык эле айтыш керек, бул жылы өзүбүз тартабыз деп анан бир аз каражат жагынан проблема болуп калгандан тартылбай калдык. Эми буюрса сунуштар болуп атат. Буюрса 1-2 киного тартылган аракет кылабыз. Жакшы. Негизи эле сизди көпчүлүк азыр эфирден көргөндө деле баягы дөпересиңер десе керек да. Ошол сизди көчөдөн экранга жакындап калышкандыр, теле көрүүчүлөр кандай суроолорду берсек экен деген. Баягы дөперес келиптир, эмне дер экен деп. Сизди негизи көчөдө кетип атканда деле тиги дөперес го деп калган учурлар кездешпейби экен дейм. Көп болот, андай нерсе көп болот. Негизи эле ушул образ сизде эмне себептен сунушталып калды да? Ким тарабынан негизи эле алгач ушундай сунуш түшкөндө сиз кандай кабыл алдыңыз? Күнбөйсүзбү ушул ролду жаратканыңызга? Жок, ачык эле айтыш керек, көп эле айтат. Кээ биркилер айтып калат да, түшүнбөгөндөр. Неге тартылдың бул киного дейт. Кээ биркилер айтат, өкүнбөйсүңбү дегендер көп болот. Жок, ачык эле. Мындай кино тартылганына өкүнбөйм. Себеби бул кино 2013-жылы тартылган кино. Азыркы учурга чейин кинонун немеси бар да. Анан ачык эле айтыш керек, ошол кинонун артынан мен көп жерге таанылдым. Көп жерлерге чакыруулар болуп калды. Өкүнбөйм. Бул кинонун чакырып калган себеби ошол атактуу режиссер агабыз бар, Рысбек Жабиров деген. Ошол кинонун режиссеру. Ошонун сунушу менен тартылып калган. Азыр сиз жооп берип атсаңыз, мага дал ошол эпизоддор элестеп турат да. Негизи сизге суроо берип эле сиз ошол туурап жооп бербейсиз бизге. Мен өзү турушум эле деп атам. Негизи азыр турсам кичине шамалдап грипп болуп калдым. Ошондо дагы голосум окшошот атат. негизи ошол кинодо аткан учурда кандай кызыктуу окуялар болду дейм да. Себеби кино турушу менен эле сизге кадр келип калганда эле кызыктуу фактылар да жалаңчы. Анан баякыл келиндер менен чабышып, сизди кубалап токмоктойт эмеспи? Ошол учурлардан айта кетсеңиз, кандай болуп тартылды эле? Ошол учурда эми эсте каларлуулар бар. Эсте калары ошол жеңелер урганда менин бир чоңураак жеңебиз урганда, белге урганда өзү ұрып калган, бирок действительно өзү. Анан кинодо көп эле кызыктуулар болгон. Эң кызыктуу жери ошол көп эфирлерге чакырганда, көп немеде ушундай суроо бергенде ошону айтып берем. Себеби эсте калганда. Велосипед тепкен жерим бар. Велосипед тепип, кызга тийишип, элестетип, Сүймөнкул Чокморов агабыздын да ролун өтүп кетебиз да, баягы Кызыл Алмадагы да. Анан кайра өзү ошол велосипедке видеосу келгенде жыгыла турган жерим бар. Ошо жыгылганда катуу жыгылыш керек, карабай жыгылыш керек болуп калды. 2-3 кадрда тартылган да. Анан акыркысында тартайын деп тартканда немеге кирип кеткем. Чуңкургачы казып койгон экен да, ал жерде суу келет деп казып коюшкан экен. Ошол жерге кирип кеткем да велосипедте. Же тура албайм, чыга албайм. Же илайын десең эч ким. Мунак деп ошондо болсуз да. Ошондо чуңкурдун ичинде жаткам. Ошо кызыктуусу ошол болгон. Негизи эле ошол образды жараткандачы Эмиль байке, азыр сиз көчөдө жүргөндө, жол чыракты көргөндө эмне элестейт? Азыр ошол нерсени туурап бизге айтып бериңизчи. Мен көргөндөчү деп башкача бир образыңыз барбы? Жок, эми кечиресиздер, бир аз тамак.
Туурап бербей эле коеюн. Туурап бериңиз. Анткени теле көрүүчүлөр дагы көргөндө образы эстеп, балким алып баруучулар азыр ошентип баратат бекен деген ойдо отурушу мүмкүн. Албетте сизден өзгөчө күлкүнү күтүп жатат да. Таңерте. Аракет кылайын, бирок унутуп калдым да. Аракет кылайын. Балким башка сөздөрдү эле кошуп кете берсеңиз. Мен кайталап айтайын, жол чыракты көргөндө кандай ойлор пайда болот? Немени эле ошол кинодо Ошол эле учурда. Мен да болоттун катындай катындалам. Көрдүм ошо көпчүлүк өтүп калды ошо. Унутуп калып атам, анан азыр кичине ооруганга дагы элестетип коелу эле, өзүм көпөразмын да мына. Көпөраз делеп отурат да. Үйлөнгөнсүз, семьяңыз бар, болоттун катындай катын алгансыз. Андан жакшысын алгам. Ошол өзүңүз тууралуу, жеке жашооңуз тууралуу айта кетсеңиз. Жеке тууралуу эми ушу келинчегим, 2 баланын атасымын. Ата энем, бир туугандарым ошол. Кудайга шүгүр. Албетте, бирок өтө мындай жаш көрүнөсүз. Айта кетели. Көп эле айтат. Кээ тойдо эле кызмат кылабыз да. Анан азыр эми баардыгы эле тамаданын колунда неме бар. Өстүрүп келаткан балдары бар. Анан менин колумда деле өстүрүп келаткан балам бар. Анан аны киргизебем да тойго. Менен чоң келет, мындай здоровый да. Анан алып барып жазат, анан мен барып эле той алып баргандан кийин кээ бир жерде бир жерлер калып калат да. Ошондо айтып калат да, тойдун ээси чакырып, берки баланычы. Мени чакырат дагы. Бара, акең чакырып койчу дейт да. Кызыкчы болуп кетесиң да, менен кыйла жаш киши. Ошого көбү жаш деп ойлойт. Жаш эмесмин, нормаль эле. Тойго чыкканда дагы сизди элдер, баягы дөпөрөс го деп. Көп эле айтат. Уже мен көнүп калгам. Дөпөрөс деген атка көнүп калгам. Негизи эле ошол кино тасмаларга тартылгандан кийин бир аз таанылып өзүңүз айткандайчы. Анан көп жерлерге чакырып той алып баруулар күчөп кеткендир, Ооба. Кудайга шүгүр, ошол айтып атпаймынбы, ошо кинонун артынан көп жерге чакыруулар болду. Ошол таанымал деле болдум. Суроодан сырткары да. Сен мойнуң ооруп атабы? Жок. Муктузасың го. Мен да бир аз сизден баягы жугушат. Сизден бир аз жугуп турат да. Негизи азыркы учурда сынык дагы жугуштуу болоюн деп калган да. Албетте. Кинодон бир аз алыстайлы. Мен Эмили мырзанын азыр сиздин вайн тартып жүргөндөрүңүздү көп көрөбүз. Ошого токтоло кетсек, негизи эле ошол вайнды тартууда канча киши иштеп жатат да? Кадр артында канча киши калат? Кимдин идеясы ушул нерсени тартуу? Вайн тарткан идея бул мен бир тууган агаларымдын идеясы. Ошолордун сунушу менен тартып баштагам. Анан эми вайн деп бул кыска видеолорду жарым мүнөттүн или 1 мүнөттүн ичинде бир окуяны түшүндүрүп берген бул вайнга кирет да. Ошон үчүн англисче тилде алганда вайн деп коет да муну. Анан азыр ушул 21-кылым болуп калды, интернет популярдуу болуп калды, YouTube популярдуу, Instagramда азыр 90-95% бардыгы эле Instagramда жашап калышты. Анан таанылыш бул азыркы учурда интернетте таанылыш жакшы болуп калды. Анан ушул вайн тартам. Вайнда азыр 2-3 бала тартабыз. Сценарий жазабыз, оператор бала болот. Анан ошо вайндан сырткары мага кичине тыйын түшүп турат. YouTube'га киргизем, YouTube'дан түшүп турат дегендей. Ошол. Өзгөчө кайсыл тасмалар сиздин көңүлүңүздө калды киного тартылгандарданчы? Сени көрсө биле күлүп калдым. Катып атпайсың. Мени дагы ошол дөпөрөз деген кинолорго чакырышыңыз керек окшойт. Кино эми эсте калган кинолордон ошол Дөпөраз эле эсте калды да. Андан сырткары ошол Сапар Сайназаров деген досумдун киносу бар. 1+1 барабар 3 бар. Анан неме деген кино бар, Серенада деген кино бар. Ошо эсте калган. Ошол. Алдыда мисалы өз алдыңызча болуп, чоң кинолорду тартсам деген пландар барбы? Пландар бар, бирок каражат жок болуп коюп. Албетте, буюрса ишиңизге ийгилик каалайбыз, каражаттар табылып калар, буюрса. Учурда сизди көпчүлүк эле азыр эми чакан ишкериңизди баштап, жолго коюп турган мезгилиңиз. Ошол тууралуу дагы айта кетпейсизби? Негизи эле бул идея качантан бери сизде пайда болуп, негизи мунун артында канча убакыт аракеттер болду?
ачыгын айтыш керек, ошол Вайн деп айтып кетпедик бе, ошол Вайндын артынан мен 1 жыл, точно 1 жыл жүгүрдүм. 1 жыл тартып, кыйналып, элдер жаман көрүп, кээ биркилер урушту, кээ биркилер урушуп дагы кеттим да. Сен мындай кылып атасың, ошто уят кылып атасың дегендер болду. Анан эми таштап коеюн деп аттым. Вайн тартпай эле коеюн да деп ойлор келип атты. Анан кийин койдуп вайн тартып, анан ошол жакшы адамдарды топтодум. Анан 3-4 жыл мурун эле оюмда бар эле да. Орустар айтмакчы, мечтать этет элем. Дагы кичине таанылсам, ушул өзүмдүн атыманбы, кафе ачам деп мечтать этип жүрчүмүн. Анан ушул ойго ашып калды. Анан ушул Вайндын артынан 1-2 сунуш кылып калышты. Өзүм бир тууган агаларым да сунуш кылышты. Өзүңдүн атыңан кафе ач деп калды. Анан ошентип ойлонуп жүрүп анан өзүмдүн атыман бургер ачтым. Йома бургер деп ачып азыр Кудайга шүгүр Ош шаарында 2 филиалы бар. Йома бургердин. Буюрса аз калды, дагы Ошто дагы 1-2-3 филиал болот, Бишкекте да болот. Йома бургер деп реклама кылып коём. Йома бургердин рекламасына өзүңүз тартыласыз, Ооба, өзүм тартылгам. Өзүңүз тартылат. Учурда Оштода Йома бургерге барабыз деп өзгөчө баарына таанылып кеткен маалы. Ал ишиңизге да ийгилик каалайбыз дагы. Негизи эле сизди көпчүлүк ошол тамашоо аркылуу таанып калбады. Азыр учурда ошол тамашоого дагы кадамдарды кайрадан жаңылап таштайын деген убагыңызбы? Негизи эле ошол жаатта кандай жаңылыктар бар? Кече жакында эле тамашоо Ошто филиалынын финалы болду. Ошодо биз эми ойнобойбуз, ал жерде просто калыстар тобунда отуруп. Азыр Бишкекте деле ойнобойбуз, себеби эми азыр жаш өттү, убакыт өттү. Бизге кандай десем, атааңдаша турган бизге ылайыктуу команда деле жок да азырчы. Бардыгы эле жаштар, анан эми чыксаң бир жагынан уят болосуң. Анан бир жагынан чемпион болгондон кийин чыкпай деле койгон жакшы да. Бирок чыгабыз. Мурунку биз менен ойногон поколение командалар чогуу ат салышсак, ошондо барып ат салышабыз. Буюрса жакында ошо Эрмек байке айтып атат. Ошо Россияда бир чоң оюн болот деп атат. Ошого даярданалы деп аракет кылып жүрөбүз. Мына учурда КВН тармагы өзгөчө шоу тармагы, тамашоо тармагы өнүгүп келе жатат эмеспи? Тамашоо жагычы. Азыркы жаштардын ошого болгон мындай өсүүсү кандай? Мен сиздин көзүңүзгө башкачараак көрүнүп жатат. Нормально айтыр. Ошол тармагына жаштар көбүрөөк мындай кызыгып басым жасап, сиздердин артыңыздардан шакирт түшүп, КВН команда түзө койгондор да көбөйүп кетти. Ошол жагы кандай өрчүп келатат? Сиздин көзүңүзгө башкача көрүнүп жатат. Нормально эле. Тамашоонун артынан балдар көп. Өзү тамашоонун бүт Кыргызстандын ичинде, тамашоонун ичинде аябай көп команда бар да. Кече жакында Эрмек байке, Эрмек Нурбаев агабыз келип, ошо сүйлөшүп отурсак, мындай эми чын жүрөктөн сүйлөшүп отурганда неме болуп калат, ошону айтты да. Көп баланы чыгардык деп, действительно ойлонуп отурсак көп баланы чыгарды. Көп балага нан табып бере турган жол салып берди да Эрмек Нурбаев агабыз. Ошо Эрмек учурдан пайдаланып Эрмек Нурбаевга да ыраазычылык билдиребиз. Себеби көп балага азыр ошо Эрмек Нурбаев агабыздын артынан нан табып жеп атат. Ошо. Негизи эле ушу вайн тартууда, күлкү жаратууда негизи эле жашоодогу кандай учурларга өзгөчө көңүл бөлөсүз? Кайсы учурда эргүү келип ушул бир кызыктуу окуяларды ролдоштурганга алып келет да? Эми бул вайн деп буга деле анча неме эмес, бирок бул вайндын көбүнчө жашоодон алынган нерсени тартсаң көп таасир этет да, көбүнчө. Мисалы, биз жаш кезибизде наклейка ойногонбуз, ошолорду чагылдырып экранга чыгарып берсең, мен курактуу или менен чоңураак агаларыбыз көрөт дагы, ошону эстейт дагы, күлүшөт да. Мына биздин жашыбыздан өткөн го депчи. Анан баягы моюн катыгандар барго, катыгандарды тартып койсоң, мага окшоп мындай кылып аткандарды. Сизде учурда идея пайда болуп калды окшойт, Жакын күндөр көрүп калат окшойбуз. Мени тартканы калды окшойт мындай.
Мына ушундай бүгүн биздин эфирибиз негизи эле акыл эсти өнүктүрүү тууралуу болуп атты эле. Сиз кайсыл топко киресиз да? Унутчаксызбы же акыл эсиңиз ушундай дуруспу? Негизи эле акыл эс үчүн бир кандайдыр көнүгүүбү же азыктарды кабыл аласызбы? Негизи эле көңүл бурасызбы? Орточо десем болот да. Унутчакмын деле, кээ бирде эстеп неме кылам, бирок ошо орточо. Машинаны кайра койгонду унутуп калбайсызбы? Кээ бирде унутуп калам. Действительно, кээ бирде унутуп калам. Кээ бирде барго, кече жакында эле болду да. Телефонду кармап жүрөм. Телефонду издеп жүрөм. Анан баягы жерде неме болуп, ар кимге кыйкырып жүрөм да, телефон гана. Анан звонок кылды десе, баягы телефонум карап, телефонума звонок кылып атам да. Ошондайлар болот, эчем сүрөткө тартып атат. Ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде өзгөчө коногубуз Эмиль Токтошов мырза. Негизи эле ушул кызыгуу жаралып жаткан чыгар. Сиздин балалыгыңыз кандай өткөнү, кайсыл жерде өскөнсүз негизи? Мен ачыгын айтыш керек. Көп мектепте окудум да. Шок болчумун да. Шок болуп анан өз Ошто төрөлгөм, Ошто чоңойгом. Оштук баламын, орусча айтканда гарамын деп койбойм. Ошто чоңойгом. Ошто бир 3 мектепте окудум да. Неге мектеп көтөргөнсүз да? Ошондо эле сал. Сал да. Ошондо эле сал да. Албетте тамашалуу суроо болот. Негизи ушундай тамаша. Күлкүлөрдү ушу жашоодон көп алат эмессиздер. Анан сиздер КВНге даярданып жаткан учурда кандай кылып иштеп чыгасыздар да? Анан суроосуна жооп бере албайм. Анан кийинки суроого жооп берейин да. Кетебиз. Суроо бүтө эле башкага өткөн. Анан көп мектепте окуп, анан апам Ысыкөлдөн болот. Ошо 7-8-дөн болот дедим го. Мен уже сенин оюнуң менен тилиме кирип атат. Ошо анан Көлдө дагы чоңоюп окудум. Анан ошол эми айтайын дегеним, Ошто дагы, Көлдө дагы чоңоюп, 2 жерде чоңоюп калганмын да. Анан азыр айттың го сен, сал дедің го. Ошондой сөздөрдү мисалы айтпайм да, сал деп айтпайм, пул деп айтпайм, челек деп айтпайм да. Ошол жерде чоңоюп калганга 2 жактыкын тең сүйлөйм да. Чака, жумуртка деп. Баткендикин дагы сүйлөйсүз? Жок, Айшева деп. Мына ушундай ардактуу замандаштар, бүгүн бизде өзгөчө эфирибизге шаң тартуулаган Эмиль Токтошов мырза болду. Эмиль мырза, таң эрте бизге атайын убактыңызды бөлүп, эфирге келип, кызыктуу маегиңиз үчүн чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе азыр сизге эркин микрофон берели. Биринчиден сиздердин телеканалыңыздарга ийгилик каалайбыз. Рахмат чакырганыңыздарга. Урматтуу кыргыз элим, бардыгыңыздарга ийгилик каалайбыз. Орозуңуздар дагы бир жолу кабыл болсун. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Кыргызстаныбызда эч качан жамандык болбосун. Жакшылык күндөр болсун. Той маарекелер көп болсун. Ошол тынч болуңуздар. Сизге өзгөчө ыраазычылык. Сенин моюнуң айыгып кетсин. Сизге өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Сиз дагы машинаңызды жоготпой жүрүңүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бизге бөлүнгөн 2 саат бою убактыбыз аягына келип жетти. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламат калыңыздар. Дал ушул мүнөттөрдө кеткен маалыматтар сиздердин жашооңуздарга канчалык бир деңгээлде пайдасы тийген болсо, демек биздин программабыз өз максатына жетти деп билебиз. Коштошпойбуз, биз көрүшкөнчө дейбиз.